турганы жада калса чач жасалгасы өзүнө окшош экенине кудуңдап сүйүнгөн Ильяз мырза биринчи балам уул болсо экен деп күткөн. Розан деп атын эме койгон. Үйдө биздин чоң апасы койгон. Анткени түшүндүрмөсү Рамазан айында төрөлгөндүгүнө байланыштуу Розан деп койгон, кыскартуу түрүндө. Bundan 3 yıl murun törөлгөн болчу, азыр үйүшкө чыгып калды буюрса. Өзүмдү карап кечеле бала болчу элек, бүгүн ата болуп калдык деп кээде өзүмө ишенбей кетем, бирок кантсе да балабыз чоңоюп келатат. Кээ бир кылыктарын көрүп сүйүнөсүн. Апасы айтып атканчы, өкүңөрдүн басканыңар дагы, чуркаганыңар дагы окшош экен, ээрчип алып деп. Өзүм үйлөнө электен мурун ойлончу элем, бир балалуу болсо, ал дагы эркек балалуу болсо деп ошентип ойлочу элем. Мени жакшы көрөт негизи. Апасы урушатса дагы Ильяска барам деп. Ильяс деп айтат. Кичинекейинен баштап жакшы сөздөрдү айтып, жакшы нерселер менен тарбия кылыш керек. Албетте ошондо бала кийин чоңойгондо дагы албетте биринчи ата энесинин сөзүн биринчи укса керек деп ойлойм. Төрөлгөндө үйүбүздү шаң кылган, мерим отун жандырган. Бажырайган жүзүңө бал татыган тилиңе болуп кетем жан курман. Боломдайым жан курман. Ал эми ата эркек балага үлгү болуш керек деген Кубаныч Сатаев ата болуу бакыт деп билет. Ырчы мырза 2 уулун жетелеп алып, алар балмуздак жесе бети оолун жууп, болгон мээримин төгөт. Анткени кызбы эркекпи бала төрөлгөндөн тарта эле ата мээрими керек экенин айтат. Кудайга шүгүр 2 уулдун атасыбыз. Ушу балдарга мээримибизди төккөнгө, балдарды ушу кем кылбаганга ишенсен аракет кылып жүрөбүз. Биринчи балалуу болгондо адам бир сезимдер башкача болот экен да. Анан экинчи балалуу болгондо көп деле байкалбай калат экен. Биринчи кубаныч башкача болот го. Адам кубанып, толкундап бир. Анан досторуңдун да куттуктоолору башкача болуп, бир укмуш шаңдуу бир алышак төрөлгөндө башкача болгом да. Төрөлө электе эле ушу тайнеси ырымдап, мен коеюн балаңардын атын деп ушу өзү да ушу араб эмираттарына көп барат анан. Ошо китептен карап отуруп алышак деп өзү тандаган экен. Ирандыктардын аты экен, негизи мусулмандардын аты. Кичи балабыз болсо өзүбүз койдук, Санат деп. Санат 3 жаш 2 ай болуп калды. 3 жаш 3 ай болуп калды. Алышак болсо январдын 10-унда 5 толгон. Биринчи кички кезинде алышак жалгыз болуп эркек болчу, анан бул төрөлүп калды. Ошондон кийин атандаштык башталган. Уланып келатат ушул убактан бери. Бул кичүүсүн болсо чоң атасын окшоп турушат көбү. Өзү да чоң атасынын ырларын жакшы көрөт адам. Машинага отурса эле ак батаны койгула деп эле бунт көтөрө берет да. Ушу атадан эрте калгангабы балага жакынмын да. Анткени өзүм атамдын мээримин көрбөй калдым да көп. Балам, балам, жан балам, ананайын садага. Бир кезде окуучу кыздарга ыр арнаган Эрлан Таалайбеков бүгүнкү күндө балам деп гана ырдап калган. Ырчынын тентек баласы Ильяс 4,5 жашта. Уулунун келечегин азыртадан ойлогон ата туягым эл дарылаган дарыгер болсо деп кыялданат. Төрөлүп андан бери мынакей уже 5 жылга жакындап калды. Күзүндө 5ке чыгат. 20 жашымда үйлөнүп, 21 жашымда бул баламдын атасы болгом да. Ошону карап турсам, өзүм деле баягы жаш ким да. Биздики мындай да үйдөчү, биздики эмес бүт эле жакташ керек. Мен үйгө кирип барганда эле үйдө Wi-Fi иштейт, телефонду алып чукулайм, мамасы бир жактан телефонду алып чукулайт. Бул бир жактан компьютерди алат, же ноутбукту алат, же мамасынын соткасын алат. Ошол үчөөбүз ич башкабыз үйдөчү. Коркосуң чындыгындачы, кандай бала болуп чоңойот деп. Мисалы компьютерден башы чыкпайт, телефондон башы чыкпайт. Бир эле менин балам дейин десем, бүт эле балдар ошондой экен азырчы. Ушу коомго жараша балдар болот окшойт да, өздөрү буйруган коомго жараша. Биздин бала кезде андай жок эмес беле. Анан тарбия жагынан болгондо менден коркот. Намаздан коркпойт. Бейбаштык кылып укпай баратканда мамасы мага кыйкырат. Кой дечи балаңды деп. Ана мен бир жол көзүм тостайтып кыйкырам, өзү билет. Кичине эркерээк. Же быйылдын баарын эле балдар эркеби билбейм, ушундай сезилет да мага.
себептен да жалгыз болуп атпайбы? Апа сүттүн аймалап, эмгениңди көрөйүн, аттатын чапкылап, мингениңди көрөйүн, мойдусундан өбөйүн. Ата даңкы эне баркы балага дем дегендей, сөз соңунда чоңоюп келе жаткан бөбөктөргө менин балам деген сөзгө татыктуу болуп чоңое бергиле демекчибиз. Атасынын баласы өсө бергин чоңоюп дейсиң.